Крипто биржа деген эмне, ошого жооп берип кетейин. Мисалы үчүн мындай да. Допустим, уй, кой, жылкыны алалы же тоок, ит болсун, любой жаныбарды алалы. Ошол жаныбарларды алып сата турган өзүнчө базар бар. Мисалы үчүн мал базарга барсаңар, кой алсаңар болот, уй алсаңар болот, жылкы алсаңар болот. Машина базарга барсаңар, допустим, ал жерде өзүнчө машинанын түрлөрү, там Fit бар, там Toyotасы бар, Hondасы бар, там Lexus'u бар, Mercedes'i бар, BMW'si бар деген сыяктуу. То есть түрлүү машиналар бар да, ар кандай баада. То есть малдар деле ар кандай баада чыгарышат. Ар ким кирип ошол жерден алам деген адамдар бар, жана сатам деген мындайча айтканда базар да. Ошол сыяктуу эле криптовалютаны дагы сатып алам жана сатам деген адамдар бар да, толтурачы. Ошол адамдар каяктан жогот дегенде ушундай крипто биржадан. То есть бул крипто биржа деген мындай айтканда криптовалюталарды алып сата турган базар деп түшүнсөңүздөр болот. Бул цифровой телефондун ичинен эле кирип алып сатып соода кылсаңыздар болот. Мисалы үчүн мал базарга барганда сиздер эгерде кааласаңыздар бир кой сатып алып кайра сатсаңыздар, бир койдон там 5000 сом же 2000 сом, 3000 сом пайда көрдүңөр. Бирок 10 кой алып сатсаңар там уже 20 000, 30 000, 50 000 көрдүңөр да. Же машинаны алалы. Бир машинаны мисалы үчүн 5000 долларга бир машина алып, же болбосо 10 000 долларга бир машина алып сатсаңар, 1000 доллар, 2000 доллар же 500 доллар көрөсүңөр пайдасын. Бирок 10 машина алып сатсаңар, көбүрөөк акча менен киресиңер да. Оборотуңарда акча көбүрөөк болсо, уже көбүрөөк машина алып сатсаңар, көбүрөөк пайда табасыңар да, ошол сыяктуу. Ал эми биржада деле ушундай, криптовалютада деле өзүңөрдүн баягы депозитиңер канча 1000 долларыңар болсо, 1000 долларыңарга, допустим, определенный бир 100 доллар табасыңар деген сыяктуу да. Же болбосо там 10 доллар табасыңар, же 20 доллар. То есть оборотуңарга жараша. Жана баягы иштеген стратегияңарга жараша табасыңар. Бул деле кадимкидей эле базар, жанагы машина базарга барып эле соода кылыш үчүн өзүңөрдүн депозитиңер болуш керек, чөнтөгүңөрдө акча, Бул жактан да соода кылыш үчүн өзүңөрдүн чөнтөгүңөрдө акча болуш керек. Акчаңар жок болсо, то есть соода кыла албайсыңар. Обучениега эле акчам бар, анан дальше уже соода кылганга акчам жок десеңер, лучше окубай эле койгонуңар жакшы да. То есть обучение алгандан кийин дагы өзүңөрдө бир 1000 доллар жок дегенде чөнтөгүңөрдө эме болуш керек, акча болуш керек. Анан соода кылсаңар болот да, бул жактан алып сатыпчы. Анан ошол депозитиңерге жараша акча табасыңар. Эгер 100 000 долларыңар болсо, көбүрөөк акча табасыңар. Миллион долларыңар болсо, андан көбүрөөк акча табасыңар деген сыяктуу да. Эми бул мен спотовый торговляны айтып атам да, арзан алып кымбат сатканда. Бул жерде баягы риск болушунча минимальный да, фьючерске карагандачы. Потому что спотовыйдан именно топовый криптовалюталар менен иштесеңер, акчаны жоготуш өтө кыйын да. Ошон үчүн баягы спотовый торговля кылгыла дейм, эгер кыла турган болсоңор. Эми караңыздар. Бул жерде дагы арзан аласыңар, кымбат